Мисрали Зайырбеков Акман айыл аймагындагы социалдык мекемелерге урналардын коюлушуна салым кошкон жаштардын бири. Ал учурда 18 жашта. Мисрали Жалал шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде биринчи курста информатика мугалими адистигинде окуйт. 2 жылдан бери өзү сыяктуу айылдын активдүү жаштары менен чогулуп, айылдагы эң көйгөйлүү маселелерди тизмектеп, аларды чечүүгө аракет көрүп келет. Мисалы, папка барганыбызда же мектепке барганыбызда барганыбызда ал жерде мындай урналар жок, таштануулар жатканын, дүкөндөрдүн алдында деле ушундай көйгөйлөрдү көрүп, ал көйгөйлөр мисалы малдар жеп алып, кандай бир ооруларга алып келген окуялар көп болгон. Анан кийин биз мындай жанды кейите турган окуялар болгондуктан, ушуну биз урнанын негизги көйгөй катары кабыл алып, бул да бизге ушул негизги эмес, мындай адамдардын ден соолугуна кыйла пайда алып келерин, мындай şu көйгөйдү көтөрүп чыктык. Мисрали өзү сыяктуу жаштар менен биргеликте өкмөттүк эмес уюмдардын бирине долбоор жазып, 250 000 сомго чоң жана кичине көлөмдөгү 60 дана урна жасаткан. Аларды мектеп, балабакча сыяктуу социалдык объектилерге орнотуп беришкен. Жергиликтүү жашоочу катары буну албетте мен жылуу сезим менен кабыл алдым. Себеби дегенде биздин эң биринчи көйгөй болуп аткан бул тазалык болчу. Тазалык болгондугу үчүн балдар, жаштар ушуну колдоп, урналарды эске алгандыгы мен үчүн аябай сүйүнүчтүү нерсе болду деп айтсам болот да. Жаштардын аракетин жергиликтүү бийлик да колдоого алып, жаңырган жылдан тарта муниципалдык тазалык ишканасы уюштурулуптур. Эми жаз келиши менен социалдык объектилер менен катар эле жашоочулардын короо жайынан чыккан таштандылар да тазалана баштайт. Ал үчүн жергиликтүү бийликтен каражат бөлүнөт жана кошумча элден да акы жыйналат. Азыр эми айыл өкмөт бизге ушу бир трактор менен тазалык ишканасына бир трактор менен прицеп бөлүп берди. Кудай кааласа ушу 2021-жылы ушу тазалыкты жолго коебуз деген ишеничте турабыз. Мисрали Зайырбеков таштанды жыйноо менен маселе толук чечилбесин айтат. Мындан улам айылда уюштурулган демилгелүү жаштар борборундагы активдүү жаштар менен бирге долбоорлорду жазып алдыда таштандыны кайра иштетүүчү чакан ишкана ачууга ниеттенишүүдө. Калбек Өчкөнбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.